Азыркы учурда көптөгөн мекендештер сыяктуу эле сиз дагы кирди чыкты маселеси ойлонуп жатабы? Сиз эч ойлонбоңуз, биз кызматтабыз. Көп жылдык айдоочулук тажрыйбасы бар Малик мырза сиздерди Москва шаарынан Казакстанга эсен-аман алып барып келет. Автоунаабыз таза жана ыңгайлуу, эч кыйналбайсыз. Бизге бүгүн чалыңыз. Биздин байланыш номерлер: WhatsApp +7926 422 1990. Байланыш номери +7999 836 68 23. Тартынбай чала бериңиздер. Биз үчүн сиздин коопсуздугуңуз маанилүү. Соңку суткада сасык тумоо менен 9000ге жакын адам катталды. Акыркы суткада курч респиратордук вирустук инфекциянын жана сасык тумоонун 9382 учуру катталды. Маалыматты оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаменти кабарлады. Билдирмеде айтылгандай, кечээ оорунун 8730 учуру катталган. Сасык тумоо жана коронавирус инфекциясы сыяктуу респиратордук инфекциялардын алдын алуу үчүн төмөнкүдө жөнөкөй эрежелерди сактоо керек. Бет кап режимин жана социалдык аралыкты сактоо, дем алуу органдарынын гигиенасын сактоо, жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозду жана мурунду салфетка менен жабуу. Дене табы көтөрүлүп, өзүн жаман сезген убакта жана сасык тумоого окшош белгилери байкалган адамдарды өз убагында изоляциялоо. Санитардык гигиеналык иш-чараларды сактоо, колдун гигиенасы, бөлмөлөрдү үскүлтүксүз желдетүү, нымдап тазалоо жана башка. Суукка чалдыгуудан жана тердеп кетүүдөн сактануу. Балдарда куч респиратордук инфекциялардын симптомдору пайда болсо, айыкканга чейин мектепке же бала бакчага жибербөө жана дарыгерге кайрылуу. Булак супер кежи. Казакстан көп кабаттуу үйдөн чыккан өрт 6 адамдын өмүрүн алды. Казакстандын Караганды облусунда өрттөн 6 адам каза болду. Бул тууралуу маалыматты Казакстандын ЖМКлары жазды. Маалыматка ылайык, каргашалуу окуя 16 декабрга караган түнү Темир Тау шаарына жакын жердеги Актау айылында болгон. Анда 5 кабаттуу үйдүн 1 кабатындагы 3 бөлмөлүү батире күйгөн. Жерине өрт өчүрүүчүлөр келгенге чейин тургундар 5 адамдын сөөгүн алып чыгышкан. Алар 2007-2010 жылкы балдар, 1983-1991 жылкы аялдар жана 1991 жылкы эркек киши болгон. Алар үстүнгү кабаттагы батирлерден түтүнгө болгон подъезд аркылуу өз алдынча чыгууга аракет кылышканы айтылат. Ал жерде ачык жалын болгон эмес, бирок түтүн көп болгондуктан тургундар көчөгө жетпей калышкан. Башкача айтканда, алар көмүртек кычкылына ууланып жан беришкен. Мындан сырткары өрттөнүп жаткан батирдеги өрттү өчүрүү учурунда 6 маркумдун 1977 жылы туулган эркек кишинин жансыз денеси табылган. Ошондой эле 3 адам орто деңгээлдеги жаракаттарды алышканы маалымдалды. Учурда аталган факты боюнча Ички иштер министрлигинин кылмыш жаза кодексинин 292 беренеси өрт коопсуздугунун талаптарын бузуу боюнча кылмыш ишин козголду. Булак Назар Ньюс кежи. Финика каржы пирамидасынын филиалын уюштургандардын бири Грузиядан кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, укук коргоо тарабынан Интерпол аркылуу издөөдө жүргөн 1973 жылы туулган аял кармалды. Кармалган жаран каржы пирамидасын уюштурууга айыпталууда. Ошондой эле учурдагы ири каржы пирамидалардын бири Финика компаниясына дагы тиешеси бар экени аныкталган. Шектүү бул компанияга жетекчилик кылып, Бишкек шаарында 15тен ашык филиалын ачкан. Аталган компанияга 1 жыл аралыгында Кыргызстандын 100дөн ашык жараны $1,283,000 алданышкан. Мындан сырткары жаран 2 жарандан алдамчылык жана чоң кирешени убада кылуу жолу менен $145,000 жана $9,300 ашык акчасын ээлеп алган деп шектелүүдө. Азыркы учурда компетенттүү органдар тарабынан экстрадициялоо маселелери чечилип жатат. Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, Финика компаниясы 2019 жылы Орусиянын шаарлардын биринде түзүлгөн. Башында өзүн мыйзамдуу инвестициялык фирма катары көрсөтүп, ай сайын 30% жогорку кирешени убадалаган. Орусияда $10 миллион чыгым келтирилген.
Ички иштер министрлиги эскертет. Чоң кирешени убада кылган шектүү компанияларга ишенбеңиздер. Ак эмгегиңиз менен тапкан акчаңызга кам көрүңүз. Күмөндүү салымдар үчүн аманаттарды берип, үй бүлөңүздүн жыргалчылыгын тобокелге салбаңыз. Булак супер кежи. Жапаров Токаевди Казакстандын эгемендүүлүк күнү менен куттуктады. Президент Садыр Жапаров бүгүн 16 декабрда Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Мамлекет башчылары эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыктын актуалдуу маселелери боюнча пикир алышты. Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевди Казакстандын эгемендүүлүк күнү менен кызуу куттуктап, ага бекемдик соолук жана мамлекеттик ишмердигине ийгиликтерди. Ал эми бордош казак элине бакубатчылык жана гүлдөп өнүгүү каалады. Эске салсак, Казакстандын көз карандысыздыгы тууралуу конституциялык мыйзам 1991 жылдын 16 декабрында күчүнө кирген. Булак супер кежи. Евробиримдик Россияга каршы санкциялардын 9 пакетин даярдады. Евробиримдик Россияга каршы санкциялардын 9 пакетин макулдашты. Бул тууралуу РИА Новости Франс Пресс басылмасына таянып жазды. Анда санкциялар боюнча макулдашуу Евробиримдик лидерлеринин Брюссельдеги саммитинин алкагында жетиштигени айтылат. Ошондой эле эптин жыйынтыктоочу билдирүүсүндө Россияга каршы санкциялык саясат мындан арыда күчөтүлөрү жазылган. 9 пакет жума күнү расмий тастыкталат. Андан соң санкциялар биримдиктин расмий журналына жарыяланып, күчүнө кирет. Еврокеңештин башчысы Шарль Мишель Россияга каршы санкциялардын жаңы пакети боюнча макулдашууну ырастаган. Ал эми Польшанын премьер-министри Моровецкий Евробиримдиктен жеке санкциялары 200-гө жакын россиялыкка киргизилип, кош максатта колдонулуучу товарларга да чектөөлөр болорун кошумчалаган. Буга чейин Украинадагы абалга байланыштуу Москвага каршы санкциялардын 8 пакети кабыл алынган. Президент Владимир Путин Россияны ооздуктап алсыратуу батыштын узак мөөнөттүү стратегиясы экенин айтып келет. Ал белгилегендей, АКШ менен Европанын негизги максаты миллиондогон адамдардын жашоо шартын начарлатуу. Булак Спутник кежи.